Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 4 август 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан Т тараптан сатыла турган 1 гектар 5 соток болгон сатылуучу үлүш жер тууралуу маалымат бермекчимин. Бул сатылуучу үлүш жер көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Жайгашкан жери дагы сонун жерлердин бири. Анан эң негизгиси туугандар, бул жерде мына ушундай суу кеңир экен. Мен турган жер бул Т менен Наримандын ортосунда жайгашкан объездной жолунда турам. Мына жолдору деле асфальт болгон. Мына Тга келесиздер дагы өзгөнгө жүрбөй, Фуркат жака жүрбөй, Нариманды көздөй бул жака түз жүрүп кетсеңиздер, мына ушундай чоң жолдун боюнда оң тарапта мына ушул каналды көрөсүздөр. Шаркырап суу агып турат. Каналдын жанындагы көчөгө кирип, мындай 500 метр түз жүрүп барасыздар. Анан оң тарапта жайгашкан көпүрөдөн өтүп эле бир аз жүрсөңүздөр сатылуучу жер участогыбыз жайгашкан. Ушул жерден баштап үлүш жерге чейин ашып кетсе 500 метр гана чыгат. Анан мына ушундай шаркырап агып жаткан суусу дагы бар. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Нариман тарапка карап бет аласыздар. Жана канал менен ичкериге каналды бойлоп 500 метр киргениңиздерде оң тарапта көпүрө бар. Ошол көпүрөдөн оңго бурулуп, мына жака 100 метр эле жүрүп кетсеңиздер, ушул чоң көчөнүн боюнда сатыла турган жанагы үлүш жерибиз жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүнө чалып дагы келип маалымат алып кетесиздер. Жанагы чоң жолго деле жакын 500 метр. Мына нал жакта болсо 100 метр жүрүп барсаңыздар, машинанын жанында жанагы канал бар туугандар. Каналдан тынбай шаркырап суу өтүп турат экен. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Туугандар, бул жерде суу проблема эмес. Суу өтө кеңир экен. Анан мына үлүш жердин дагы 4 тарабы темир тосмо менен тосулуп, эшиктери коюлган. Эч кам санабай ала бериңиздер. Чек аралары дагы такталган. Мына темир тосмонун бери жагы болуп калат экен. Мына көчө тарабы деле темир тосмо менен тосулган, теректер эгилген. Наркы границасы, мына теректерди көрүп атасыздарбы? Мына жерде. Ошол теректердин бери жагы болуп калат. Бул жак границасы болсо, мына жакта талдар турат туугандар. Ошол талдын эле бери жагы. 1 гектар 5 соток жалпысынан. Анан документтери дагы так экен. Эч кам санабай ала берсе болот. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп ээси азыр мага толук маалымат берди. Туугандар, жери 1 гектар 5 соток. Суу бар, каналды көргөзүп бердим. Мына өйдө тарабында дагы арыкча бар экен. Ошо арыкчадан дагы мындай суу өтүп турат экен. Ошол жактан сууну буруп, үлүш жерге сууну айдап койсоңуздар болот туугандар. Варианттары көп. Так, анан бул жерде ээси өзү 2008 жылдан бери кадимкидей колдонот экен эле. Мына жерин көрүп атасыздарбы? Беде кеткен эле. Азыркы учурда беде чөптөр дагы билесиздер, кымбат. Өздөрү оруп, жакшынан жыйып алып кетишет. Эгерде сата турган болсоңуздар, анан бул үлүш жерде туугандар. Так. 150 түп кокон килеш бар экен. Мына жакындатып көргөзүп коюн. Көрүп атасыздарбы? Ушундай чоң кокон килештен жалпысынан эсептегенде бул үлүш жерде 150 түп кокон килеш бар экен. Чоңоюп кадимкидей мөө берип калган учур экен, көрүп атасыздар. Анан ээси айтып атат, жылына ушул кокон килештен эле 7-8 доллар пайда калат дейт. Азыркы учурда билесиздер, кокон килештин баасы дагы жылдан жылга кымбаттап атат. Андыктан ала турган болсоңуздар, иштете турган болсоңуздар, эч өкүнбөйсүздөр. Сонун бизнестердин бири. Тем более сиздер оптон баада сатасыздар туугандар. Бул жерге келип өздөрү терип алып кетишет. Сиздер эч кандай бир жумуш кылбайсыздар. Оптон баада эле өткөрүп коесуздар. Жылына сезондо 7-8 доллар пайда калат экен. Азыр ээси мага түшүндүрүп берди туугандар. Анан мына беделер деле өздөрү ооруп кетет экен, ала турган адамдар. Анан жакшы жери туугандар, бул сатылуучу үлүш жерге трактор кирет экен. Мына жолдорун көрүп атасыздар, кеңир экен, аз көргөзүп бердим. Трактор кирет экен эң негизгиси. Азыр мына ичкери жака дагы басып неме болуп коюн, көргөзүп коюн. Кокон килештердин ортосунда, эки кокон килештин ортосу дагы мындай кеңир эле экен. Кийин трактор же дагы бир башка нерселер дагы кеңир эле кире берет экен туугандар. Караңыздар. Көрүп атасыздарбы? Мына жакта мисалы эки кокон килештин ортосунда кеңири места ташталган экен, эгилип атканда. Аралап мындай трактор кеңири аралап жүрө берет экен. Ошону түшүндүрүп берди.
Туғандар, анан көбүңүздөргө эле кызык болот, канча жыл калыптыр дагы деп. Негизи 99 жылга алганбыз дейт үлүш жерди 2008 жылы. Ошондо мындай эсептеп көрсөңүздөр, дагы бир 84-85 жылы калыптыр туғандар. Дагы көп иштетесиздер. Өкүнбөйсүздөр мындай айтканда. Мына ушундай. Колдон келишинче маалымат бердим, суу бар экен, эң негизгиси. Анан 150 түп койгон келерси бар. Анан чек аралары да такталган. О төрт тарабында талдар эгилген экен. Мына тарабында болсо теректер, көчө тарабында деле теректер эгилиптир. Кийин өзүңүздөрдүн пайдаңыздарга иштете бересиздер. Эми туугандар, ушул үлүш жердин баасын айтайын. 1 гектар 5 соток жалпы аянты. Документтери так, закон түрүндө жакшылап текшертип өзүм өткөрүп берем деп атат. Эси баасы болсо $35,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, албетте эле жакшы кеми болот атат. Өзүнө чаласыздар, балким $30,000 берет, балким андан дагы түшүрүп берет. Эми ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сүйлөшүп келишесиздер. Барыңыздарга ийгилик. Ушул видеону дагы дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөткөнүңүздөр, балким ушундай даяр иштетилип жаткан үлүш жерди издеп жаткандар, балким туугандар. Сонун бизнестердин бири. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Өтө сонун шанс.